Апта ичинде болгон урунтуу окуяларды тааныштырып, студиядан Нурай Кайратова, саламатсыздарбы. Биз бүгүнкү программабыздын алкагында сотторду ротациялоо боюнча кеп козгомокчубуз. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 30-апрелде жарлыкка кол койгон. Жарлыктын алкагында 300дөн ашык фемида өкүлү аймактарга которулду. Бүгүнкү күндө ротация болгон жергиликтүү соттор өз кызматтарында иштеп башташты. Бизге бүгүн студиябызга Талас облустук административдик сотунан Бишкек шаардык Ленин райондук сотуна келген Темирбек Ибраимов конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Рахмат, кош келдик. Алгачкы эле суроом, ушу акимдер ротацияланды, эми соттор ротацияланып жатат. Деги эле сиз ушу ротациялоого кандай пикирдесиз? Оң жана терс жактарын байкай алдыңызбы? Албетте, бул ротациянын бүгүнкү күндө мамлекетибизде реформа болуп жатат. Мамлекеттик кызматкерлер арасында, ошолордун катарында мамлекеттик бийликтин бир бутагы болгон сот тутумунда дагы реформанын алкагында ротация болду. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунда жалпысынан 312 сот ротацияланды. Кыргыз Республикасынын президентинин 30-апрелиндеги номер 140-жарлыгы менен 312 судья которулду. Ага негиз болуп Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун сунушунун негизинде ушундай ротация болду. Көз караш, албетте бул ротация буга чейин болуп келген. Бул биздин сот тутуму боюнча айта турган болсок, бул акыркы 15 жылдан бери даже болду элек болчу, мындай масштабдуу ротация болгон эмес. Ал бүгүнкү күндүн талабы, бүгүнкү коомдун талабы анткени жергиликтүү жерлерде ошо сот тутумуна болгон ишенимди арттыруу, сот адилеттүүлүгүн мыйзам талабына ылайык ак ниеттүү, таза жүргүзүү болуп эсептелет. Ошонун бир эмеси катары бул ротация каралган. Мыйзамда да каралган. Ошонун алкагында ротация жүргүзүлдү. Бул буйруса бүгүн эмес, келечекте бир көп өтпөй эле бул сезилет. Өзүнүн жакшы жактарын берип баштайт. Түшүнүктүү. Негизи президенттин жарлыгында да айтылат да, сотторго болгон ишеним азайды, баягы тааныш билишти көбөйүп кетти, ошол сот адилеттүүлүгүн орнотуу үчүн ротация болуп жатат депчи. Анан сиз эми жаңы аймакка келдиңиз, жаңы кызматка келдиңиз дейли, кандай реформаларды күтсөк болот? Эми реформа деген 2000 ушул сот тутумуна 15 жыл болуп калды иштеп келатканыбыз. Анын арасында 7 жыл болуп судья болуп иштеп келдик. Ушул 7 жылдан бери бул реформа болуп келатат. Ал бир күндүк бир эле маселе менен иш аракеттер менен жыйынтыкталып калбайт. Бул реформа бул этап менен жүрүп турат. Мамлекеттик максаттуу программалар бар. Ал сот тутумунда дагы бар. Ар 5 жылга бир программа алып иштешебиз. Андан кийин дагы бүгүнкү күндө ошол программалар жалпы мамлекеттик кызматтар боюнча кабыл алынып иш алып барылып жатат. Реформа эми бул жаңы ротация болуп атканда, ротация болгон жерлерде мисалы жаңы судьялар келип бүгүнкү күндө өз ордунда иштеп жатышат. Ал деген ушул жаңы жерге келгенде ар бир жумушчу, ар бир кызматкер жаңы жумушка келгенде ошол жерге жоопкерчиликтүү мамиле жасап, жумуштарды сот адилеттүүлүгүн мыйзам талабына ылайык ак, адилеттүү иш алып барганга аракет кылат. Жана кыргыздарда жакшы сөз бар: келгениңе эмес, кеткениңе сүйүн дейт. Ошон үчүн барган жерде жакшы кызмат көрсөтүп, ошол жерде маселени чечип, кызмат көрсөтүп, ошол жерден кеткенде ал жерде ушул жакшы иштеп кетти деген өзүнүн жанагы тарыхта калган качествосы калыш керек. Ошондой. Рахмат. Негизи бул ротация башталды дегенде эле ошо жогорку сот тарабынан комиссия түзүлүптүр, атайын баягы талдоолор жүрүп турар бир судья боюнчачы. Анан кандай ченемдерге басым жасалды? Эми бул ротация мындай
сот тутумунда өткөн жылы биздин мамлекетибизде жаңы конституция кабыл алынган, жалпы элдикте ошонун алкагында сот тутумуна тиешелүү болгон бардык мыйзамдарды конституцияга ылайык келтирип, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ошол ылайык келтирген конституциялык мыйзамдардын алкагында ротациядагы ченем нормасы каралган. Ал жерде ушул судьянын, ар бир судьянын иш жүктөмү, иш алып барган сапаты, ким кайсыл жерден төрөлгөн, кайсыл жерде канча жылдан бери иштеп жатат, ошонун баардыгы эске алынып, ошол ченемдин алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын буйругу менен атайын жобо иштелип чыккан, судьяларды ротациялоо боюнча. Ошол жобонун алкагында комиссия түзүлүп, комиссияга ар бир судьянын иш сапаты, кыскасы ар бир судьянын иликтөө, изилдөө жүргүзүлүп, баа берилип, ошонун жыйынтыгында ошонун ротациялоо сунушу иштелип чыкты. Ага бардык сот тутумундагы судьялар, ушу 312 андан да ашык судьялар ушу ротациялоого өз макулдуктарын беришкен. Ушул жылдын 5-март айында айтылган, ушул буюрса реформанын алкагында жергиликтүү соттордо ротациялоо жүргүзүлөт деп, ал ушул апрелдин 30-ында жыйынтыкталды. Түшүнүктүү. Эми акыркы суроом, ушу которулган соттор аймакта жашоосу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан турак үйлөр, турак жайлар камсыздалды да. Анан шарттары кандай экен, сизди мындай канааттандырдыбы? Ушул жайынан жазсак. Жергиликтүү которулган судьялардын жашоо турак жай маселеси боюнча деп түшүндүм мен бул суроону. Турак жай маселеси бул мамлекеттик кызматтык үйлөр бар. Эми ал бардыгына жетишпейт, бирок которулуп келген, ошо которулган судьяларга мамлекет тарабынан атайын ченемдерди көрсөтүлгөн, ошо компенсация төлөө жагы. Ошондуктан жерге которулган судьялар ошо барган жеринде кызматтык үйлөрдү алышат. Андан кийин кызматтык үйлөр жетишсиз болсо, анда ошо жеке жактар менен үйлөрүн издеп, ошо ортодо ижаралоо келишими менен жайгашып жашашат. Бүгүнкү күндө жайгашып калышты. Буюрса жергиликтүү соттордо, аймактарда, мисалы областтарда, аймактарда ошо бул үй маселеси, то есть кызматтык турак жай маселеси каралган. Анын алкагында бюджеттер жанагы иштелип чыкса, ал маселелер учурдун талабы болуп турат, ал дагы чечилет буюрса. Рахмат, ишиңизге ийгилик, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Жана жаңы баштап аткан ишиңизге чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиз менен коштошобуз. Ал эми автомобиль программасы Хроника түрмөгү улантат.